келесиңди дегисе. Radio Okey, Bülbülörük Radio. Radio Okey. Жаңырған жаң саат, урматтуу бизди угуп жаткан угармандар, апалар, аталар, эже карындаштар, ага инилер, бөбөктөр, өспүрүмдөр, бардык бизди угуп жаткан, чет мамлекетте угуп аткан, Кыргызстанда угуп аткан, айылда угуп аткан, конокто угуп аткан эс алуудагылар, баарыңыздарга салам айтам. Келиңиздер, үй бүлөбүз менен чогуу бололу, маанайды көтөрөлү, маанайдын өзү ден соолук дейт. Канчалык жакшы маанайда болсо, ошончолук ден соолук жакшы болот экен. Негизи эле бирөөгө кыянаттык кылгыча экөөнө бир сооп иш кыл дейт экен да кыргыз элибизде. Келиңиз анда Окей радиосунда биз майрамдык эфирлерди уланта беребиз. Анан бул саатыбызда коногум бар. Анда эмесе сиздер менен чогуу тааныштырайын. Бүгүн сиздер менен ошол майрамды чогуу тосоюн деп сулуу татына, жарашыктуу затына деп айтам, бүгүнкү күндө ошол тойлордун көркүн ачкан ушундай эфирлерге көрүп берген Үмүтай Абдышева ырчы кызыңыз келип отурат. Үмүтай, куш келипсиң. Куш келдик, кутман күнүңүздөр менен. Майраң менен куттуктайм. Чоң рахмат, бирге болсун. Туулган күн эмес беле бүгүн? Жок. Жакшы эле, алыс элеби туулган күн? Бирок жазында. Жазындабы? Жакшы. Анан ошондой эле бүгүнкү күндө эрке бала алыстан келет, айтып коюшум керек, балыкчыдан келип атат бизге. Анан ошол бүгүнкү күндө ырчы бир үйдүн сүйүктүү атакеси Мелис Элебесов конокто бизде. Микбай, куш келипсиң. Саламатсыздарбы? Кутмандуу ушак күнүңүздөр менен. Үмүтайды куттуктап койсоң болот, майрам. Ооба, эми эфирде сырткарда куттуктадым, азыр дагы расмий түрдө куттуктап коелу. Үмүтай карындашым. 8-март майрамы менен куттуктайбыз. Жалпы апаларыбыз, эже карындаштарыбыз. Ооба, саламатсыздарбы? Жалпы кыргызстандык апалар, жалпы айымдар, эжелер, карындаштар, жеңелер, баардыгыңыздарды ушу кирип келген 8-март айымдардын эл аралык майрамы менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Жакшы. Буга чейинки саатта эле мен туулган күндөрдү куттуктап, элдердин маанайы жакшы. Ар биринин үйүнө кирип бардым, куттуктадым. 8-мартта тосуп аткан байкелерибиз да бар экен. Анан алар үчүн бүгүнкү майрам өзү да белек берет, анан белек да берет экен да. Жакшы, ошондой эле болсун деп айтат элек. Эми күн сайын 20 миллион адам туулган күнүн тосот экен. Туулган күн, эң көп туулган күн баягы ар биздин туулган күнүбүз бул жаңы жыл деп коет экен. Анда келиңиздер. Бул азыркы учурда биз сиздер менен чогуу айымдарга көбүрөөк көңүл буруп, ушул күнү эле майрамда эле бир көңүл буруп калгыла дегенди айткыбыз келбейт. Күн сайын албетте көңүл буруп турушубуз керек. Саатыбыздын жүрүшүндө келген ушул уул кызыңызга сурооңузду берип, жакшы ойлорду колдон келишинче калтырып калганга аракет кылалы. Анда эмесе баштадык. Жакшы, анан Үмүтайдан баштайын. Үмүтай, кандай бүгүнкү майрамды негизи кандай алып баштадың? Ким куттуктады? Негизи эле бул майрам сен үчүн Эмне? Мен адаттагыдай эле уйкудан ойгонорум менен кол телефонумду колума алып интернетти күйгүзөм. Бул ар бир күнү таңда кайталанчу нерсе. Анан ачып эле болгон каалоо тилектерди окуп, картинкаларды көрүп, видеолорду көрүп, бүтүп, анан албетте апамды куттуктап, анан туруп эле баягы жакшылыктарга даярданып баштадым. Анан ошол жака жетишип келип калдым. Бир аз ден соолугум жакшы болбой турганына карабастан баягы темирди ысыгында чап дейт го, ошондуктан чакырган жерден калбай өзүң басып барба деп анан келип калдым. Үмүтай болсо кичине ооруп аттым эле байке деп калды. Анан мен болсо болбой эле. Үмүтай, канчалык көбүрөөк ырдай турган болсок, канчалык көбүрөөк кубанычка бөлөнө турган болсо, ошончолук оору да качат экен деп дабасын тапканга, айыкканга шыпаасын дагы сурап туруп, анан чакырып келип алдык. Ооба, азыр мындан кийин да пландарыбыз көп. Буюрса, бүгүнкү күндүн эң жакшы учуру азыр десем болот. Жакшылыкка себепкер болуп калды. Микбай, ушу алыстан келдиң, балыкчыда кандай болуп атат? Мындай майрамдык маанай сезилип атабы? Гүлдөрдүн күнү туруп атабы дегендей да. Эми балыкчыда майрамдык маанай буюрса жакшы эле, Кудайга шүгүр. Эл катары жакшы эле. Бирок эмнегедир бияка ушу Чүй, Бишкек жакка келгенде мындай жакшы да. Кабагы салынкы деп коебуз. Жаз жыттанып, бизде балыкчыда ошондой да баягы жаратылышы,
кышында деле жайында деле бирдей да негизичи. Бирок эми баары эле ушу айта берет, балыкчы ар дайым барсак эле шамал депчи. Бирок ошондой таш алтын, куму күмүш деп мындай байкалбаган эле. Негизи жайы салкын, жакшы, касиеттүү шаар да. Эми айтып Балыкчы өзүнүн койсоң ордунда. балыкчыны эмнеге мактап Үмүтай? Үмүтай да балыкчыданбы атта? Талашып элеби? Жакшы. Келли анда бир биз болсо ыр менен баштайлы, сөз бүткөн жерден ыр башталат деп коет эмеспи? Кыздын кырчачылуу деп туруп Үмүтайга берели. Мейли. Мен ушул чыгармачылыктын үстүндө аябай катуу иштеп атам десем болот. Акыркы учурда көптөн бери тынууга алып калдым эле, анан ага себеп ушу жакшы ырларды издеп жүргөм. Издеп жүрүп ушул 10-чу композитор Сталбек Бактыгулов агайга жолугуп, бир ыр алайын деп барып 5-6 ырды кошуп алып келдим. Андан сырткары мурунтан бери угуп, билип, ырдап эле жүргөн ырлардын автору ушул Сталбек агай экенин билип, кичине уялып дегендей. Анан көрсө убагында ушу Азиза эже ырдаган "Кайдасың азыр, кайдасың" деген чыгармадагы ушул агайдын эргүүсүнөн жаралган ыр экенин билдим. Ошол ырды ырдап коеюн. Ой, чоң рахмат. Кандай сонун. Мен жакшы көргөн гүлүм, чоң рахмат. Жакшы көргөн, ошо билем да, кайсын жакшы. Өңү дагы сонун экен. Менси көз коштоп туралы. Gözümden uçup elesin, Göngüldü bilip gelesin. Kılmaya karab ötkündü, Jarıgım kaçan sezesin. Kaydasın azır, kaydasın, Taqdırdan tapkan tabılgan. Жылмая карап өткөнгө, Сагынам сени, сагынам, Сагынам сени, сагынам. Hep böyle. Sen degende, sen degenim, sen degen, Senden bölök görбөгөнүм, görбөгөн. Sen degende секетимде бичимден, Sen деп жүрүп мен ай, sen деп жүрүп мен ай, Sen деп жүрүп мен түгөн өтөңдөнүм. Sen degende kıyaldarım, kıyaldar, Kıynalamın kıyaldardı tıyalbay. Sen degende çarçabada жүрөгүм, Sezimderdin toy boy, sezimderdin toy boy, Sezimderdin toy bogon, toy bogon. Senden maga жалгыз гана сөз керек, Sendikmin деп шыбыр, sendikmin деп шыбыр, Sendikmin деп шыбырап кояй анбай, Sendikmin деп шыбырап коюй албай. Баракелди. Баракелди. Кол чабуулар. Айта кетчү нерсе, мен мурда шаңдуу ырлардан же кайгылуу ырлардан курама ыр кылып ырдачу элем. Мында болсо ошол Сталбек агайдын ырларынан попрю кылай деп жакшы эле баштагам, бирок аягында ойлонуп кеттим да, комузга келбейт эмес беле бул ырлар депчи. Жакшы. Эми мындай кандай десем, бир сөз бар да, жүрөктө эмне болсо ооздан ошол чыгат дейт да. Жүрөктө кайгылуу ырларбы? Жүрөктө шаңдуусу да бар, кайгылуусу да бар. Кайсынысы басымдуулук кылат? Көбүнчө кайгылуу ырлар жүрөгүмө жакын. Эмне үчүн билсе болобу?
Мен жашыраак кезде деп комуска койду. комуска келген ошолбу? Жок, жашыраак кезде мындай шаңкылдап, өзүм дагы мындай көбүрөөк энергичная болуп жүрчүмүн. Убакыт өткөн сайын мүнөзүм да токтолгонсуп бараткансыйт, орба сүрөктүү болуп, жашоого олуттуу көз караш менен карагандыктан ырларым дагы ошондой репертуарга толукталып барат десем болот. Жакшы экен. Мейлиске суроо берейин. Бүгүнкү күндө мынакей апаларыбызды, эже карындаштарыбызды куттуктап атпайбызбы? Анан эми ушул 365 күндө биздин мамилебиз ушул күнгө келип токтолот же топтолот десек деле болот го дейм. Неге дегенде бүгүнкү күндө балким ким такыр жакшы мамиле кылбаса, жок дегенде ушул күнү бир гүл берип койчу, жакшы сөзүңдү айтып койчу деп да. Же болсо ким дайыма кылып жүргөн болсо алар үчүн жеңил. Анан негизи айымдар бизден эмнени күтөт дегенге теге Үмүт айда карап туруп эжелериңди, апаңды, келинчегиңди, колуктуңду элестетип туруп жакшы ойлорду айтсаң болот. Негизи айымдар бизден эмнени күтөт? Эми айымдар Кудай таалам ушундай жаратат экен да, ушундай назик. Эркек кишиден эң эле биринчи жакшы жылуу сөз, жылуу мамиле. Аны аялдык бакыт деп коет го. Орусча айтканда женское счастье деп коет. Ошол аялдык бакытта көп нерсе бар да, ушул өмүрлүк жолдоштон жакшы сөз күтүү. Аялдык бакыт экинчи дагы ошо балдардан, балдары жакшы чыкса, ошол эле жумушу, ошол эле чыгармачылыгы мисалы. Ошо менин оюмча ошол аял киши ушул эркектерден, мырзалардан ошо жакшы мамилени, жакшы сүйүүнү күтөт болуш керек. Анан эне болсо ал деле ошол энеге болгон ушу жакшы мамиле, сүйүүнү талап кылат да. Ооба, туура айтасың. Анан ошо сөзүң куру болбосун, бир комузда кол ойнотуп туруп, майрам менен дагы куттуктабайсыңбы? Же гитара менен? Биринчи гитара менен. Биринчи. Мейли ушу баардык инструментти ала келген экен. Жок, бул негизи Бексултан деген жигит келип мага ойноп бермеген. Бексултан. Ал бошобой калганынан Өзүм ойногонго туура келип калды. Эми 8 март майрамына карата эми бүгүн ушул аял заты жөнүндө дасак туура болот го дейм, Алпайке. Сыймык Бейшекеев агабыздын Алган жарым деген чыгарманы да бир сиздер үчүн. Теңирим тең деп кошкон алган жарым, терең деп ойлоп турам ойдун барын. Жанымдын жарымы болуп ой бөлүшүп, жакшы сөз арнарың чын мага дайым. Алган жарым, Кудайым каалап кошкон алган жарым, кубанып ойлоп турам ойдун барын. Турмушта арка жөлөк болуп мага, туу болуп турарың чын мага дайым. Алган жарым, бак берип кыдырдарып турса дайым, балдарга өмүр берсин бир Кудайым.
жарым деп тартып турган магубайым. Жалгыз сенсиң сен жубайым. Sen jubayım, ey sen jubayım. Ey, barakelde. Barakelde. Рахмат. Чынында эле ушул жубайына, апабызга, эже карындашыбызга, аял затына арналган ырлар бар, чынында эле. Кээде мазмунун түшүнсөк, музыкасын жактырбай аргандай болуп калат эмеспи? Анан албетте төп келген ырлар биздин жан дүйнөсүндөгү сезимдердин кылдарын терметип, бир жакшы сезимдер жаратат. Жакшы, урматтуу угарманым, келиңиз түз байланышка чыксаңыз болот. Конокторго суроо берип 0312 91 19 19 сандарына. Жакшы, эми суроом болсо Үмүтай болсун. Үмүтай, айымдар мырзалардан эмнени күтөт дегенге бир жакшы оюңду айтчы. Кандай мамилени күтөсүңөр? Албетте негизи сүйүү эмне дегенде эле мен камкордук деп айта алам. Так кесе айтсам болот. Себеп дегенде камкордуктун ичинде айымдардын көзүн кароо, аярлоо, аyoo, мээримин төгүү, баягы жакшы сөзүн айтуу, белек берүү, бүт баары кирет десем болот. Ошондуктан айымдар назиктикти каалашат, көңүлдү каалашат. Көңүл деген эмне? Ошол таң атпай туруп эле алтыным сен кандай бүгүн сулуусуң деген сөз ал бир күн бою ошол адамга күч кубат берерин унутпашыңыздар керек. Урматтуу мырзалар, кулак кагыш сиздерге. Андан сырткары эле ошол жумуштан кайтып келатып колуна бир тал гүл болобу же бир тоголок мандарин болсо да ала келсе, бул көңүл деп айтат элем. Атайын ушуну тамаман өтпөй сага ала келдим десе, бул эң чоң. Мандариндин бөлүк жөрү да көп да, баарына жетет деп. Ошондой аныктама бермекмин. Анда суроо болсо, мелиске болсун, мен эмне үчүн биз сүйөм деген сөздү айтуу бизге кыйын, анан бир жок дегенде бир айда бир жолу белек берип коюу деле кыйынга турат. Эмне, себеби эмнеде деп айтсак болот? Эми сүйөм деген айтуу билбейм, мен үчүн кыйын деле эмес. Кыйын деле эмес, Мага наоборот жакшы. Бул негизи мындай болот экен да. Жакшы, сүйөм дегенде канча жолу айтып турасың күнүнө? Эми күнүнө дебейм, эми бир кайрылып алып кеттим окшойт. Оор эмес дегеним да, негизи. Анан бирок негизи ачык айткандачы, мен ушундай адаммын да, ачык айтам да. Баркын түшүрбөй айтып турам дейсиң. Бөлгөндөй болбойн, өмүрлүк жубайды айтат экенбиз да, бирок энеге келгенде чын эле айтыш азыраак болуп калат экен да. Мен муну өзүм мына 35-36 чыксам дагы мына бир 3 жыл 4 жылдын жүзү болду да, чынын айтыш керек. Эненин баркын билип, өзүң балалуу болуп, чоңойткондон кийин анан биле баштайт экенсиң да. Же мен өзүм ушундаймын да, мындай. Бардык нерсени кеч билет окшойт да. Менталитетте ушундай энеге болгон сүйүүнү ичке катабыз да. Анткени мисалы орустар мама я тебя люблю деп аябай айтышат го, кучактап. Биз ичибизден ошо элжиреп эзилгенибиз менен сыртыбыздан ошону билдире албайбыз. Биз ойлойбуз, мисалы орса дары менен алып берип ошо сүйүүбүздү ошентип билдиришибиз мүмкүн, бирок мама оорубачы, сен жок мен кантем деп айта албайбыз да. Анан ошол энелер деле таарынат болушу керек. Бирок азыркы балдар башкача. Алар садиктен орусча тарбияланып, баягы оор да айтыш. Оор да эмнегедир. Баягы жашоо балансы деп коет эмеспи? Жашоо балансында баягы үй бүлөгө да кам көрүп, мисалы ошо жашоо балансын дөңгөлөктүн баягы ар бир нерсесине чача турган болсок, мисалы да апаңа да көңүл буруп, келинчегиңе да көңүл буруп, мына ушундай бир балдарыңа да көңүл буруп, баарына тегиз жеткирүү, тегиз тийгизүү кыйынга турат, чынында эле. Мисалы, мейлис айтып атасың, келинчегиңе көбүрөөк көңүл бурсаң, баягы апаң таарынып калышы мүмкүн. Ушул балансты мындай кармай аласыңбы? Ушул балансты кантип кармаш керек? Жок, ошол балансты мына мен эми кармай баштадым. Ошону айтып атпайм, ушу кечирээк билипчи. Кандай болуп кармап атасың? Мисалы да? Эми ошол апама көбүрөөк көңүл бурам. Кээде балыкчыда жүргөндө атайын звонок этип туруп элем, жүрүңүз бул жерге барып тамак ичип келели депчи. Түшкү тамактануу. Жөн эле себеби жок эле. Жөн эле деп.
ушул бүгүн мисалы айлык алдым эле, көчө бир жерге барып акча таап келдим эле депчи. Ошондой сыяктуу ошо көбүрөөк жасай баштадым да. Анан кичине кечирээк билет экенбиз да. Анан ошон үчүн артыбызда келаткан жаштарга дагы эми биздин дагы баягы билерегибиз көп, бирок жаштарга салыштырмалуу биз кичине болсо да билип калдык да. Мен сенден 1 жыл майканы мен биринчи айрыгам деген сыяктуу. Ошолорго ошо кулактарына күмүш сырга кылып айта кетели да. Энени аябай сыйлап баркташ керек экен да. Жакшы. Албетте эми баягы энесин көзү түрүместерге аларга айла жок. Бирок азыркы учурда ошол энесинин көзү турганда, төрүндө болуп турганда бир чөнөк чайыңызды берип, мелис айтмакчы, чекерек чыгып дасторконуңузду жайып, бүгүн деле мындай бир дасторкон жайып, саморду кайнатып, тамак аш жасап, апа келиңиз деп, жаным келиңиз деп отуруп бир чай ичип кое турган деле күн да. Чекерек чыгып койсок болот. Негедир бүгүнкү аба ырайы мындай ыйласамбы, ыйлабасамбы дегендей бир бук болуп тургандай. Балким бул деле аба ырайды эле айтып атса керек. Биздин ушул Азия өлкөмүндөгү, чөлкөмүндөгү эркектердин аялдарга болгон мамилесин деле бир көргөзүп койсо керек дейм да. Анан чынында эле мындай карасак, канчалык жакшы нерсени берсең, жакшы нерсени аласың да. Жаманды берсең, жаманды аласың. Анан дүйнөдө эң эле бактысыз адамдар булар өзүмчүлдөр дейт да. Өзүмчүл. Анан өзүмчүл канчалык көбүрөөк боло турган болсо ошончо бактысыз болот экенбиз да. Анан психологдордун айтымында мындай экен да, эркектер деген тамак ашты жасап туруп, анан өзүбүз жегенден келинчегибизден сурайт экенбиз да, жейсиңби деп. Келинчегибиз апабыз болсо биринчи балдарын тойгузуп, биринчи күйөөсүнө берип, андан кийин өзү отуруп тамак жеткөн. Ошол учурду кое берип жиберебиз да көп учурда. Сен тамак иштиңби? Курсаң тойду дегенде да айтпай деле коебуз. Кээде тамак жетпей калбай деле калат. Туура эле айтып атамбы? Андай боло берет да жашоодо. Анан жакшы. Бүгүнкү күндө ошол маанайыбызга маанай кошуп, көңүлдү көтөргөн, жашоону көрктүү кылган бул айымдар десек болот, сулуулар десек болот. Бүгүнкү күндөгү ошо гүлдөр чыкканда дагы ошо гүлдөрдүн дагы бара турган жери айымдардын ошо кучагына экен да. Ар бир гүлдүн максаты ошол экен да. Барып анан ошо кучагында соолуп калып, Жакшы, ана азыр болсо ошо гүлдөрдү азыр мына сатып атат, көп эле экен. Дай буюрса көчөдөн деле алып, апаңызга, жубайыңызга, эже карындашыңызга дагы үзүп барып берип койсоңуз болот. Кезекти болсо Үмүт айга берели. Ушу мен балансты сактайын, көбүрөөк сүйлөбөгө жайым бар да. Ушуну айтайын деп отурдум эле деп койбойдумбу? Келиңиздер анда эмесе апаларга таазим. Ошон үчүн апаларга арналган ырлардан ырдап берейин. Жарык дүйнө жашоо берген энекем, баскан жолум бийик ашуу белекен. Жан кеткен азаптарга чыдаган, кайрат күчүң азга зого тең экен, кайрат күчүң азга зого тең экен. Апапак жолук салынып, амандык тилеп жалынып, алыстан кызым келет деби апакем күтөт сагынып. Алыстан кызым келет деби апакем күтөт сагынып. Энекем, 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 дүйнөдө табылгыс берекем. Мен дагы дени сак болоюн, айорбай жүрө көрсен эсен. Мен дагы дени сак болоюн, айорбай жүрө көрсен эсен. Дүйнөдө табылгыс берекем. Баракелде. Ол чалар менен
Келиңиздер, урматтуу каарманым. Азыр бизди угуп жаткан жана көрүп жаткан Facebook'тагы баардык досторго салам айтабыз. Анда Facebook'ка бир кол булгалап койсоңор болот. Бул жакты карап туруп. Байрамыңыздар менен да. Дүйнөнүн булуң бурчунан көрүп жазып атышса керек. Салам, дубай айтып коелук. Жакшы. Анан албетте Америкадагы жаңы эле биздин жараныбыз менен сүйлөшүп калдык, мекендешибиз менен. Алар айтат, бизде 8 март силердегидей майрамдабайбыз, бирок баары бир эле куттуктап койгула биздин атыбыздан деп калды да. Анан албетте дүйнөнүн булуң бурчунан дагы ушундай куттуктуулар келип атат деп айтсам болот. Үй бүлөлүк ОК радиосунда, үй бүлөлүк радиодо бүгүн дагы ойлорду ортого салып, бир жакшы агайнидей, эже карындаштай сонун эле отурганга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Анда сиз дагы кошулуңуз. Түз байланыш 0312 91 19 19 сандары, 0705 53 16 64 сандарына WhatsApp'ка билдирүү калтырсаңыз болот. Жакшы, Элис комузду колго алып, ушу жооп берейин деп турат окшойт. Байдылда атабыздын бир жакшы ырсаптары бар экен да. Аял жок жерде эр көрксүз, аккуу жок жерде көл көрксүз, аялсыз ишти кыла албай, көйнөктү жөндөп кие албай, көргүлүктү көрмөкпүз депчи. Анысы андай чындыгында бул жашоо аялсыз көркү жок экен. Жанагы кичинекей кезде сүрөт тартканда биринчи баягы простой эме менен тартабыз го, карандаш менен. Баягы түс жетпей калат да, свет жетпей калган сыяктуу болот экен да. Ошон үчүн айымдарга таалим этебиз. Түстүү карандашта бул айымдар дегенде. Түстүү карандаш айымдар, фиолетовый, кызыл, жашыл деген сыяктуулар да. Анан ошол апалар бар, айымдар бар, жашоо уланат. Бактылуу ошол биздин айымдардын негизинде болот экен да. Ошон үчүн 60 Кадыров агабыздын бактылуу болуп жашайлы деген ырын ырдап берейин, Бал болсоң бачым татайын, башымды сага катайын, махабат ташып жүрөктөн ой, бактылуу болуп жашайын, махабат ташып жүрөктөн ой, бактылуу болуп жашайын. Гүл болсоң күндө жыттайын, күлкүңдөн башка укпайын, жайды бир жайлап, айды айлап, жаныңдан алыс чыкпайын, жайды бир жайлап, айды айлап, ой, жаныңдан алыс чыкпайын. Sen менен бирге өрөтсүн, сен мага сүйүмүрөксүң, кай жерде жүрсөк бир каксың эй, кагышы эки жүрөктүн, кай жерде жүрсөк бир каксың эй, кагышы эки жүрөктүн. Баракелде. Махабат ташып жүрөктөн ой, бактылуу болуп жашайын, бактылуу болуп жашайлы. Чабалар,
келиңиздер дагы жолу майрамыңыздар менен деп куттуктап турабыз. Анан мага 2-3 эсемес келип кетти. Бүгүн майрамды тоспой эле койгула. Бул майрам болбогон майрам дейт да. Анан кийин мен айтып атам, негизи жакшы адамдар, сергек ой жүгүрткөндөрдүн бардыгы ар бир күндөгү жөнөкөй эле нерсени көөртүп, жабыртып майрамга айландырат экен. Тескерисинче бир болбогон бир кычыкчыл нерсени көөртүп, жабыртып отуруп, ошол күндө булуттуу бир күн чыкпаган, суук, ичиркенген бир ушундай күнгө айландырып коет экен да. Келиңиз, жакшылыкка аракет кыла берели. Кыргыз эли айтып атпайбы, жакшыны жай, жаманды айтпай жой дейт да. Анда биз улантабыз. Сиз дагы сурооңузду ортого салып, биргеликте болуңуз. Үй бөлүк Окей радиосу. Жакшы, суроо болсо Үмүтайга болсун. Үмүтай мындай дейт да, жашоонун өзү театр дейт. Анан ушул жашоодо сен өзүңдүн ролуңду таптыңбы? Негизи эле адам баласы мындай, мен ушул кесипти аркаладым, же болбосо ушул нерсе деп бир көкүрөгүндө бир нерсеси болот экен, ошого жетиш үчүн аракет кылат экен да. Мисалы мен өзүм көксөгөн нерсени таба электим дагы эле. Мен таптым десем болот. Себеби мен бала кезимден эле ырчы болгум келчү. Ошол максатыма жеттим. Анан экинчиси саякатты жакшы көрчүмүн. Ошо ырчылык кесиби менен дүйнөнүн булуң бурчуна чейин барып саякат. Бири карасаң Лондондо, бири карасаң Парижде, Андыктан бул эки кыялым тең орундалды. Эмки кыялым ушул суунун астында саякаттагым келет. Бул менин эң чоң кыялдарымдын бири. Же болбосо суунун үстүндө лайнер менен океандын үстүндө саякаттагым келет, жаныбарлар менен бирге. Ошол. Андан сырткары дагы бир кыялым бар болчу, ал ишке ашпай калгансыйт. Өмүрүм анткени мен төрт тарабымда карасам эле баары турмуштан ажыраган айымдарды көрчүмүн. Ошолорду карап туруп мен тайнем намаз окучу да. Анан күндө кечинде ошо зикир чалып, мен бир эле өмүрүмдө бир турмушка чыгам, ошону менен кандай гана күн болбосун мен ажырашпайм дечүмүн. Бирок канчалык тырышканыма карабай бул максатыма жете алган жокмун. Андан сырткары жакшынакай балам бар, бул дагы менин кыялым. Бирок мен 8 балалуу болом деп ойлочумун да. Эми Кудай буйруп жетишемби, жетишпей каламбы, аны билбейм. Жетишпей каламбы? Үмүтай ырчы болом деп атканычы? Канатбек мындай болот да. Ачык тарс сүйлөгөн кардашым да. Мен деген азыр эстеп атам да, азыр эстеп кеттим да. 2006 беле, 2007 жылы беле мен ушу студент кезде балыкчыга концерт койгом да. Ошондо Үмүтай окуган мектепке, гимназия мектепке ошондо койгом да мен концертчи. Анан ошондо мен байкагам да Үмүтайдычы. Негизи баягы көрүүчү билинет го. Жакшылык тойлорго деле барганда байкасаңыз, баягы биз эрке бала болуп, баягы психолог болуп калдык да. Ким тийишет тамадага, ким ыр сурайт, ошол эле ырчыларды жакшы көрүп, ким акча берет, мисалычы, ким кол чабат. Ошол сыяктуу эле да. 100% билбесек дагы 35-40% мен билем да. Анан ошол сыяктуу Үмүтайды ошо кичинекей кезимде байкагам да. Мындай көрүүчү, мындай көрүп турганда мындай ырчы болгусу келген окуучу бала кыз деле, эркек деле, кыз бала деле ошо негизи билинет да. Мен ошону деле аябай мындай кыялын байкап койгом да Үмүтайды. Эми азыр жакшы чоң ырчы болду. Чыгармачылыкта адамдар деле айтат болуш керек да. Мисалы 99% аракет, анан 1% талант деп коет го. Анан мен муну ойлончумун да, мен 1% талант болсо, 99% аракет кылса, ал ырчы деле болбой калат го дегендей. Негизи эле эми ар кайсы кесипти ула турган болсокчу, бирөөндө талант бар экен, ал аны көмүп коет экен да. Бирөөндө талант жок экен, бирок ал ошо таланттуу болгонго аракет кылат экен да. Анан кийин албетте биз колдо бар алтындын баркы жок кылып, кээде таланттуулар мына бүгүнкү күндө фонограммасы жок, же болсо афишага жазылыш керек, фонограмма менен ырдайт деп, ушул сыяктуу нерсеге азыр талкууга салынып атат, Ооба. Анан кийин жандуу үн ырдагандардын баардыгы калат элек деп атабыз. Буга ой кандай? Үмүтай. Мен мурда кичинекей кезимде фонограмма эмне экенин билчү эмесмин. Анан баягы концерттерде Арно концерт аркылуу эле билчүбүз да. Баягы ким каяктарда атат экенчи. Анан микрофонду кармап, сөзү менен ошо оозу келбей калган учурда мен аябай көп сын айткан күндөрүм болгон да. Эмнеге бул даже сөзүн дагы жаттай албаган, бул эмне деген ырчы депчи. Анан
Азыркы учурда оюм өзгөрүлдү десем болот. Фонограмма эмне үчүн ырдалат? Фонограмма ошого ыңгайлуу шарт болбогон жерде ошол жазылган ырыңды ырдап кой деген үчүн фонограмма жазылат. Ал кийинки убакка архив болуп сакталып калыш үчүн сакталат. Ал радио телевиденияга бериш үчүн сакталат экен. Андыктан бирок эгерде жандуу ансамбль болсо, жандуу оркестр болсо, жандуу ырдаса болот. Ал эми ошол дворец спортада же филармонияда ырдай турган ырыңдын музыкасы жок болсо сен кантип ырдамак элең? Коштоочу аспаптар керек. Ошондуктан бул фонограмма музыкасы жазылат. Мен туура эле көз караштамын. Анын үстүнөн дагы мен мындай да ойлоном да. Мисалы, ошол концерттин баш аягына чейин ал концертти уюштурганын өзүң бир тең. Баягы турмушка чыгып үйлөнүп аткан сыяктуу да эле да. Чарчайсың. Анан үнүң чыкпай калат да. Концерт учурда үнүң чыкпай калганда бар. Сүрдөйсүң, ар кандай болуп калышы мүмкүн. Ошо келет. Ал фонограмма деген эмне? Өзүңдүн эле үнүң жазылган түрү. Туптуура мына Үнтайын менин оюмду айтты да. Анан кээ бирөө түшүнмөгөндөр фонограмма деселе, бул фонограмма ырдап атат депчи. Фонограмма болсо концерт берейин деп жүргөн окшойт. Баары эле коштолуп атып коюн. Кошумчалай кетчү нерсе ошол бир ыр жаздырганда анын аркасынан жанагы үндөр тазаланат, помехалар баягы жолто болгон, шырылдаган бир кошумча үндөр тазаланат. Андан сырткары ошого ылайыктуу экинчи, үчүнчү үндөр алынат, кошулат. Ал ырды жазылган соң сен жаздырып, сен акча төлөп ошондой кылгандан кийин сен барып алып аппаратурасы начар, микрофон чыкылдап жанагындай болгон жерде сен ал ырыңды коюп сен жандуу ырдамак белең деген дагы нерсе келет да. Туура. Анан Мелис айта кетели, балыкчыда концерт койгон атасың. Азыр бизде 88 жаштан угуп аткан угармандарыбыз бар да. Ошолорго бир чакырык таштап концерттин кандай болуп өтөт? Мен эми бул балыкчыга 2016-жылдан бери жыл сайын концерт коюп келем да. Ушундай эме салтка айландырып алгам да. Анан 3 жыл мындай концерт койдук. Анан 4-жыл болсо ошо кайрымдуулук концерт кылгам да. Мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөргө атайын кир жууган автомат алып берип 3-4 үй бүлөгө ошондой болгон да. Анан былтыр 2020-жылы ошо балыкчыда эле. Балыкчыда эле. Анан былтыр 2020-жылы ошо апрелдин 15-инде пландап ошо кичине лотерейный концерт кылалы депчи, кызык турак кылалы деп. Билет баасы кандайдей эле болот, ошо 200 сом. Бирок ошо эшикте өтөт да. Анан ошону автоунаа коюп, анан ошондой кылалы дегенбиз. Анан былтыр чыгымдар жабылбай калабайбы деген коркуш жокпу? Билет көбүрөөк сатылат. Анан эшикте болот да. Чектелген орун жок болгон үчүн. Анан эми бул негизи Сыймык байкенин варианты да. Сыймык байке ушинтип бир 70ге жакын машинаны койгон. Анан ошол Сыймык байке өзү айтып, сен балыкчыга жылда концерт коюп турушуң керек. Бир ушундай кылбайсыңбы деген. Анан былтыр эми тилекке каршы жанагыдай карантин болуп кетти. Анан билеттер өтүп кетип, анан бул айтылган сөз атылган ок дейт. Анан негизи койбой деле койсом деп аткам. Анан билет сатып алгандын баары качан болот? Кээ бир ылдый сүйлөткөн, өйдө сүйлөткөн алдап кеттиң деп. Негизи билет сатылып кеткен карантинге чейин. Былтыр эле сатылып кеткен да, бир 600-700 билет сатылып кеткен. Анан ошону уюштуруп атабыз ошол апрелдин 18-ине. Кудай буйрса. Баш байге темир тулпар. Автоунаа болот. Анан жана ошондой эле үй тиричилик каражаттары дагы майда чүйдө жакшы окоттор болот. Концерт көрүп кеткенче келип машинаны айдап кетсе болот. Койсоң мен да катышат элем. Келиңиз. Жакшы. Үмүт качан концерт, жеке концерт? Ошону мен суу астында сүзүп алайын андан кийинби? Балыкчыга койгом, анан ошо филармонияга коеюн деп эле жыл сайын аракет кылам, бирок негедир эле улам бир ырың жазылгандан кийин өзүң сынчы болуп калат экенсиң. Мындан дагы жакшы болуш керек, сапаттуу болуш керек, дагы тажрыйба топтошум керек деген сыяктуу эле ойлор менен өзүң сынчы болуп эле артка жыла берет экенсиң. Анан баягы анын үчүн да бир чоң эрк керек экен. Ошо аганы көрүп карындаш өсөт дегендей эле азыр карап үлгү алып чымырканып туруп коюш керек. Убакытым өтүп деле кетти негизи. Эч жака эле коюшум керек болчу экен. Кандай ырларга басым жасап атасың? Мына өзүң эле айттың, жана токтоолуу кичине ушундай нерселерге басым жасап атам да. Ырлар да ошондойбу? Менин ыр сандыгым ар түрдүү жанрга толгон, ар түрдүү тилге дагы. Менин куржунумда 9 түркүн тилде ырлар бар. Андан сырткары котормо ырлар бар,
Андан сырткары ошол баягы акындар, оончулар өздөрү сунуштаган ырлар, жөн жерден жазылып калган ырлар бар. Анан албетте оркестрдин коштоосунда дагы ырдашым керек. Анан эми дагы алдыдагы планым ошол эстрадный ансамбль болсо, ошолорду дагы жандуу. Сиз айтып атпайсызбы, баштан аяк койгондо, концерт койгонуң бир тең, анан өзүң кантип баштан аяк жандуу ырдайсың депчи. Ошого көнүп, ошол даражага жетип, баштан аяк жарымын кыргызча оркестр менен, жарымын дагы кыргызча, бирок эстрадный ырларды эстрадный ансамбль менен коштоп ырдасам, ошо тилегим бар да. 3 күн эс алып келиш керек, бир жакка барып, андан кийин концерт коюш керек да, ошондо. Зубайга барып келиш керек. Жакшы. Анда кезекти Ютайга берели. Комуз менен. Жанагы даярдаган ырыбызды ырдап коелу кандай? Мейли. Даярдаган деп коем. Озок эле. Эфирде сырткары айтпадыңыз беле? Ошондой кылганда. Асан калай атабыздын ырын ырдап берели, кайдасың деген. басқан кезеле тамаша қиялсыз айтсам тарына түштің тез эле тамаша қиялсыз айтсам тарына түштің тез эле чертип түркүнгү сен карап койсоң сүйкүмдү тымызым ичин тызылдай сагындым сенин күлкүңдү тымызым ичин сагындым сенин күлкүңдү сагындым сенин күлкүңдү. Баракелди. Жакшы. Мынакей убактыбызды акырындык менен жыйынталып келатат. Анан бүгүнкү күндө кимдер мага окшоп жумуштан кийин барып апамды, келинчегимди, карындашымды, эжемди куттуктайын деп турса, ийгиликтүү күн каалайт элем. Гүлдөр калбайгылыча жетишип калыңыз деп. Анан Кудай буйруса бүгүнкү күндө дагы сиз менен чогуу үй бүлөлүк Окей радиосунда мына ушундай кылып, коноктор менен дагы эфирлерди кылып турабыз. Анда мейлиз, ушул майрамдык маанайда куттуктооңду узатып, эркин микрофон. Ушул мен дагы ушул убакыттан пайдаланып, эң өзүмдүн апамды, өмүрлүк жубайымды, эже карындаштарымды, Үмүтай карындашымды, келинчегимди жарык дүйнөгө алып келген апамды, кайненемди, жалпы ушу Кыргызстандын аял затын чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Анан бир жакшы сапатын айта кет. Кимден? Келинчегиңден. Келинчегимдин жакшы сапаты. Келинчегимдин жакшы сапаты
көп эле негизинен. Бирөөсүн. Кайсынысын бирөөсүн. Көбүнүн бирөөсү керек бизге. Мындай рисковать эткенди жакшы көрөт да, коркпойт да. Ошол. Сага караганда. Ооба, мага караганда мен болсо коркокмун, коркуп эле тигиндей болуп калсачы, мындай болуп калсачы дей берем да. Эми жоопкерчилик, Ооба. жоопкерчилик сенде да. Ооба. Ошондуктан ал киши сен көбүрөөк мындай жапа чегип калгандай, мындай болбой калгандай коркунуч болот эмеспи? Ошол чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Бекем ден соолуктуу болсун, өмүрлөрү узун болсун. Аял айымдар бар, биздин жашоо бар экен, биздин келечек бар экен. Биздин тукумубузду улаган ушул айымдар экен да, апалар. Ошол жерибизде, элибизде тынчтык болсун. Сиздердин радиоңуздардын жаңы студиясына да бүгүн биринчи жолу кадам таштап келип атам. Кут болсун, ак жолтой болсун. Сиздердин жакшы жаңылык, жакшы жырларыңар менен Кыргызстандын 7 дубанына чейин, жайлоолорго чейин жакшы жаңылыгыңар менен элди сүйүнтүп, кубантып аман жүрүңүздөр. Чыгармачылык ийгилик. Рахмат. Мындай. Жаз дегенде эле сулуулук деген сөз эске келет. Ошондуктан жадыраган жазыңар менен куттуктайм ар бир адамды. Анткени жазында баягы жаз эмгек деген дагы ассоциация болот да. Эгерде жазында эксең, ошону аласың күзүндө. Ошондуктан баардыгына эмгекти каалайт элем. Эмгекчил болуңуздар, эмгекчил болсоңуздар баар табасыздар. Эмгекчил болсоңуздар аял затын кубантасыздар, берек берип дебеймби? Анан айымдар эмне үчүн жасанабыз, эмне үчүн сулууланабыз, эмне үчүн ырдайбыз, эмне үчүн сүйүп күйөбүз? Ошол мырзаларга жагыш үчүн, мырзалардан мээрим күткөнүбүз үчүн, эмнеге ыйлайбыз? Мырзалардан жапа чеккенибиз үчүн деп койгон. Ошондуктан атын айтып урушуучу дейле болуп атасың. Баардыгыңыздарга жайдары көңүл каалайм. Жашообуз тынчтыкта өкүм сүрсүн. Ушул жерге сиз айткандай жандуу ырдаган, эң таланттуу, өнөрлүү, сейрек өнөрлүүлөр келип турсун. Өргө кут болсун. Андан сырткары ушул айланабызда жалаң гана жадыраган, жаркыраган кулактын кужурун албай көңүлгө түнөгөн ырлар жаңырып турсун демекчимин. Жакшы, анда эмесе бул сааттын да көшөгөсүн жабабыз. Урматтуу армандар, ОК радиосуна алыстабаңыз. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Ырсыз жашоо кандай кыйын болорун ырдаганда, ыйлаганда билсинде. Ырдан бүткөн кучагыңа ородум. Сахна, сахна, асыл өргөм жомогум. Алгач мени сен деп чыккан обону. Ал кездеги кичинекей кара кыз. Айсел деген аймончогум боломун. Айсел деген аймончогум боломун. Сахна, сахна, сага бердим кечимди. Сактап жүргөн сагынычтуу сезимди. Сага деген саламымды, санамды. Сага деген сарга элек кезимди. Сахна, сахна, асыл өргөм жомогум. Алгач мени сен деп чыккан обону. Ал кездеги кичинекей кара кыз. Айсел деген аймончогум боломун. Айсел деген аймончогум боломун. Жакшы ырлар көтөрөт эй көңүлдү. Жакшылыктар эле берсин төрүңдү. Силер келип коштоп колдоп турсаңар, мен ыр менен узартайын өмүрдү. Сахна, сахна, асыл өргөм жомогум. Алгач